Адам ата менен О энебиздин алгачкы урпак балдары. Абыл жана Кабыл. Ассаламу алейкум, урматтуу Шундуктуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Келиңиздер, окуянын маанисине тереңдеп түшүнүү үчүн эң башынан баштайлы. Ааламда адам аттуу жарал элек кезде иблис шайтан өтө чын дилден берилүү менен периштелер менен чогуу Аллах Таалага ибадат кылып, бейиш ааламында жашачу. Периштелер менен чогуу дегенде иблис шайтан да башында катардагы периште болгон турбайбы деп чаташтырып албайлы. Себеби ал түтүнсүз оттон жаратылган жиндердин тукумунан эле. Болгону гана ушунчалык чын дилден берилип, жаратканга ибадат кылгандыктан Аллах Таала иблистин даражасын көтөрүп, периштелердин катарына кошуп, алар менен чогуу ибадат кылууга мүмкүнчүлүк тартуулап койгон. Ошентип иблис периштелер менен чогуу жаратканга сыйынып, ибадат кылуучуларга айланды. Бара-бара иблистин жаратканга болгон күчтүү берүүлүүсүнөн улам керек болсо бардык периштелердин эң ыкластуусуна айланып, бардык периштелердин сый-урматына татып, даражасы андан да артып көтөрүлдү. Ошентип иблис эң алдыңкы бийик даражага татыктуу болуп калды. Ошентип ал ушунчалык чоң атак даңктын даамына мас болуп, бардык периштелердин башчысындай деңгээлде бейиш ааламында жүргөн кезде күтүүсүздөн эле ушундай бир баарын өзгөрткөн күн келди. Күтүүсүз бир жаратык, адамдын жаралышы. Аллах Тааланын буйругу менен периштелердин улуусу болгон Жабраил алейхиссалам жердин ар тарабынан топурак чогултуп келди. Ал топурактан жараткан Аллах Таала адамдын дене түзүлүшүн кереметтүү келбетте буга чейинки жаралган жаратыктардан да өзгөчө жаратып, өз рухунан үйлөп жан салды. Адамды ушунчалык көркөм, кооз келбетте жаратып, даражасын буга чейин жаралган бардык жаратыктардан да бийик даражалуу өзгөчө сапаттары менен жаратты да, Аллах Таала жер бетине мына ушундай өзгөчө орун басар жаратканын көргөзүп, адамга сый-урмат көргөзүп, баш ийип, сажда кылууларын бүткүл бардык периштелерге буйрук кылды. Адамга сый көргөзүшүп, бүткүл периштелер баш ийип, саждага жыгылышты. Баары саждага жыгылып, баш ийишкен кезде бир гана иблис турган жеринде турган боюнча калды. Тикесинен тик турган абалда Аллах Тааланын буйругунан баш тартты. Себеби мен мыктымын, менден өткөн мыкты жок деп, атак даңктын даамына мас болуп, мен деп, мен сиңип жүргөн иблис ушул адамдан ылдый болуп калуун ойломок тургай күткөн дагы эмес. Мына ушул көрө албастык, текеберчилик сезимдин айынан бейиштен кайра мурдагы жерге каргышка калган абалда куулган. Бейиштен жерге куулуп атып, акыркы мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, Исрафил периште алгачкы сурнайын чалганга чейин адамдарды адаштырып, өзү менен кошо тозокко ала кетээрин айткан. Ошентип арадан бир канча маанилүү окуялар болуп, убакыттардын өтүүсү менен адам жана О эне дагы жерге түшүрүлгөн. Алар жерге түшкөндөн кийин убакыттын өтүүсү менен балалуу болушуп, алгачкы тукум кандай уланып баштады деп ойлойсуз? Эгерде сиздин YouTube тармагына болгон кызыгууңуз болсо жана YouTube тармагынан блогерлик кесиптин ээси болуп, мына дал ушундай өзгөчө видеолорду жасап, келечекте блогер болууну каалап
көптөгөн ийгиликтерге жетишүүнү кааласаңыз, анда биздин төмөнкү даректерге кайрылыңыздар. Эгерде өзүңүз биздин офиске келип окуй албасаңыз, анда WhatsApp аркылуу онлайн түрүндө баарын үйрөнүп алсаңыз болот. Келиңиз, мына ушул маселени уланталы. Адам ата менен обо эне жерге түшкөндөн кийин алар жерде узак өмүр сүрүшүп, обо эне Адам атага өтө көп бала төрөп берген. Жараткан Аллах Тааланын кудурети менен обо эне бир төрөгөндө экиден төрөгөн. Бирөөсү уул, бирөөсү кыз болуп төрөлгөн. Мына ушундай төрөлгөн эгиздин бирөөсү бала, бирөөсү кыз болуп төрөлүп турган. Бирок эгиздер бири-бирине үйлөнүүгө болгон эмес. Себеби Аллах Таала эгиздердин бири-бирине үйлөнүүсүнө тыюу салган. Ал эми мындай болсо, тукум кантип уланат? Ал эми тукумдун улануш үчүн кийинки төрөлгөндөрүнө үйлөндүрсө болорун Адам атага вахий кылып билдирген. Демек эгиздер бири-бирине гана үйлөнүүгө болбойт. Ал эми мурда төрөлгөндөрүн кийинки төрөлгөндөрүнө кайчылаштырып үйлөндүрсө гана болорун Аллах Таала вахий кылып билдирген. Аллах Тааланын бул вахийи Адам атанын тукуму уланып кетиш үчүн гана ошол кезде адал кылынган. Ал эми азыр болсо бир тууганына үйлөнүү арам болуп эсептелет. Ошентип Адам атанын алгачкы эгиздери төрөлөт. Бирөөсү уул, бирөөсү кыз. Кабыл жана Лалюся. Арадан убакыттар өтүп, дагы эгиздер төрөлөт. Абыл жана Жайза. Ошентип Кабыл менен кошо бир кыз, ал эми Абыл менен кошо дагы бир кыз төрөлөт. Ошентип Кабыл менен Абыл эс тартып бой жете баштаганда Адам ата Кабылга дыйканчылык эгиндерин үйрөтүп, талаа жумуштарын жүктөйт. Ал эми Абылга мал багууну үйрөтүп, мал чарбачылыгын тапшырат. Арадан бир канча убакыттардын өтүүсү менен баягы Кабыл менен Абыл бой жетип калгандыктан аларды үйлөндүрүү мезгили да келет. Качан Кабыл менен Абылды үйлөндүрүү мезгили жакындап калган кезде Кабыл баягы өзүнүн эгизи Лаюсяны жактырып калган болот. Чындыгында Кабыл өзүнүн эгизине эмес, кийинки төрөлгөн Абылдын эгизине үйлөнүшү керек эле. Ал эми Абыл болсо Кабылдын эгизине үйлөнүшү керек эле. Бирок Кабыл өзү менен чогуу төрөлгөн эгизине үйлөнүүгө болбостугун билсе дагы, эгизи Лаюсяны өзү алып алгысы келет. Абылга бергиси келбеген кызганыч сезимдери пайда боло баштайт. Күндөрдүн биринде Кабыл Абылдын жанына келип: "Эй Абыл, мен сага бир нерсени эскертип коеюн. Билип алгын, мен өзүмдүн эгизим Лаюсяны сага бербеймин. Анткени мен аны жакшы көрөмүн, жана ага өзүм үйлөнүп аламын. А сен болсо өзүңдүн эгизиңе үйлөнгөнгө даярдана бер. Менин Лаюсяма тийишпегин" дегендей ичи кызыңдайт. Кабылдын бул сөздөрүнө түшүнбөй таң калып туруп калган Абыл: "Эмне? Сен эмне деп атасың? Сенин акыл эсиң жайындабы деги? Мындай кылган болбойт экенин жакшы билесиң. Мен кантип өзүмдүн бир тууган эгизиме үйлөнмөк элем? Мындай жоругуң менен Аллахтын ачуусун келтирип албагын" деп Кабылдын бул кылган жоругу шариятка
дал келбестигин айтат. Ошондо Кабыл өзүнүкүн бербей өжөрлүккө салып, Абылдын акыйкат сөздөрүн четке кагып: "Жок, мен баары бир эгизимди бербеймин. Эгерде менин пикириме макул болбосоң, анда мен сени жок кыламын" дегенде, Абыл акылдуу жан болгондуктан Кабылга мындай деди: "Эгер сен мага кол көтөрсөң да, мен сага кол көтөрбөйм. Мен ааламдардын ээси болгон Аллах Тааладан коркомун" деди. Экөө көпкө талашып тартышып отуруп, акыры атасынын алдына барууну чечишти. Адам атага келишип, абалдарын толук түшүндүрүп берген соң, Адам ата Кабылдын бул кылган кылык жоругу Аллах Тааланын буйругуна каршы келерин эскертти. Аллах Тааланын сүннөтүн четке каккандык болуп калаарын эскерткен соң, адилеттүү чечим чыгыш үчүн эгерде кимиңердики туура, ал эми кимиңердики туура эмес экендигин аңдап өз көзүңөр менен көргүңөр келсе, анда экөөңөр Аллах Тааланын алдына курбандык коюп көргүлө. Өз байлыгыңардан бирден алып, тоонун бийик чокусуна койгула. Кимиңердин курбандыгыңарды Аллах кабыл кылган болсо, ошонуңардын койгон курбандыгыңарды Аллах Таала асманга көтөрүп алат. Деген акыл насаат адилеттүү чечимин тапшырып, аларды курбандык кылуу үчүн жөнөтүп, өзү намазын окуганы калат. Кабыл менен Абыл атасынын тапшырмасын аткаруу үчүн өз байлыктарынын бирден үлүш алып келүүгө жөнөшөт. Ошондо Абыл мал багуу менен алектенгендиктен, мал мүлкүнүн арасынан эң жакшыраагын, өзү жактырган семиз, багалаң, ак кочкорун тандап, Аллах Таала үчүн курбандык кылууга алып келет. Ал эми Кабыл болсо дыйканчылык менен алектенгендиктен, дан чарбасынын арасынан буудайдан, жарабай калган ашыкча керексиз бүрүшкөн калдыктарын чогултуп алып келет. Экөө өз үлүштөрүн алып келишкен соң, аны тоонун бооруна чыгышып, бийик жерине коюшуп, өздөрү артка кайткан абалда Аллах Тааланын калыс белгисин күтүп турушат. Эмне болор экен? Аллах Таала кимибиздикин алар экен? Кимибиздин курбандыгыбыз кабыл болуп, жогору көтөрүлөр экен дешип, ичтеринен тынчсызданып, күтүп турган кезде, жараткан Аллах Таала Абылдын арнаган ак кочкорун жогору көтөрүп алат. Мына ушул жерден кыстыра кетели. Бул асманга көтөрүлүп кеткен ак кочкор кайда кетти деп акылга салып, таң калып турган болсоңуз, бул сурооңуздун дагы адилеттүү жообу бар. Эсиңизде болсо, мындан бир топ кылымдар өтүп, Ибрахим пайгамбар өз уулун курбандыкка чалайын дегенде, Аллах Таала мына ушул Абылдын ак кочкорун кайрадан түшүрүп берген. Албетте, Аллах Таала адилеттүү зат. Ошентип, баягы Кабылдын кара ниет пикири туура эмес болгондуктан, анын ичи таарып атып, эптеп таап алып келген жаман буудайын чагылган чаап өрттөп жиберди. Мына ошондо Абыл Кабылга карап: "Мына көрдүңбү, Аллахтан корккун. Аллах Таала адилеттүү зат. Жана Аллахтан корккондордун гана курбандык ниеттерин, дуаларын кабыл кылат" деп басып кетти. Эмне кылаарын билбей туруп калган Кабыл ичинен кызыңдай баштады.
бир жагынан өзүнүн негизине үйлөнө албай каларын ачууланып, бир жагынан бүрүшкөн буудайда өтпөй калганына каарданып, каны кайнап, аргасыздан ичине кек сактаган бойдон үйгө кайтты. Ал эми Абыл болсо андан ары малын жайып кетти. Арадан бир канча сааттар өттү. Акырында күн батып, кеч кирип баратат. Адатта келип жүргөн убактысы болуп калды. Баягы Абыл тоодон ары, курбандыктан ары малын жайып кеткен бойдон келе элек. Абылдын кечигип атканын байкаган адам ата тынчсызданып, бир тууганыңды таап кел деп артынан Кабылды жөнөтөт. Ошентип Кабыл бир тууган Абылды издеп жөнөйт. Тоо таштарды, ээн талааларды, өзөндөрдү кыдырып, издеп таппай, акырында токойлорду аралап жүрүп, акыры бир бактын түбүндө эс алып беймарал уктап аткан Абылды көрөт. Эч нерседен бейкапар жырга уктап атканын көрүп, карап турган кезде Кабылдын жанына дароо баягы шайтан пайда боло калды. Эсиңизде болсо, Иблис бейиштен куулуп аткан кезде: "Карап тур, мен ушул адам урпактарын жер бетинде күтөмүн, жана аларды кыямат кайымга чейин азгырып, тозокко толтурамын" деген эле. Мына эми каргышка калган Иблис ушул жерден алгачкы мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга киришти. Кабылдын жанына келип, кулагына шыбырап азгыра баштады. Мына көрдүңбү? Абылдын эч нерседен бейкапар уктап атканын. Эгерде Абыл болбогондо, сен өзүңдүн сүйүп калган эгизиңди алып алмаксың. Абыл сенин жашооңо тоскоол болуп, күн көргөзбөйт экенин билип атасыңбы? Атүгүл буудайыңды да түртүп салып, сени кандай жаман акыбалга салып коюп, өзү ар дайым бактыруу болуп жүрө береби? А сенчи? Байкуштай болуп, кордук жашоону сүрүп жүрө бересиңби? Мына сен күткөн күн бүгүн келди. Учурдан пайдаланып, Абылды өлтүрүп кутулбасаң, эмне болуп атканын өзүң деле көрүп түшүнгөн чыгаарсың. Дегенде Кабылдын каны кызып, ачуусу кайнай баштады. Муундары калчылдай баштады. Ан сайын Иблис Абылды кантип жок кылуунун жолдорун көргөзүп, оюна салып атты. Тиги чоң ташты көрдүңбү? Ал ташты көтөргүндө башын жанчый чапкын. Эмнени күтүп турасың? Бул сенин жападан жалгыз мүмкүнчүлүгүң. Мына ошондо Кабыл учурдан пайдаланып, дароо чоң салмактуу оор ташты көтөрүп, уктап аткан Абылдын башын таш менен жанчый чапты. Абыл байкуш уктаган абалында тырп этпестен жарылган башынан кызыл ала кан кетти. Мына жер бетиндеги алгачкы кандын төгүлүүсү. Жер жүзүндөгү алгачкы адам өлтүрүү. Ошол кезде Кабыл жансыз денени көргөндө коркуп кетти.
буга чейин өлүм деген акыйкатты билип келсе дагы, өлүк деген кандай болоорун билген да көргөн да эмес эле. Коркуп кеткен Кабыл дароо Абылдын жансыз денесин ары түрткүлөп, бери түрткүлөп атты. Шашкалактап, коркконунан колдору калчылдап калган Кабыл: "Мен эмне кылып алдым? Мен эмне кылам?" деп Абылдын жансыз денесин эмне кылаарын билбей, жүрөгү оозуна тыгылып, шок болуп катып туруп калды. Бир канча сааттар өтүп кетти. Кабыл шылкыйган абалда Абылдын жансыз денесин эмне кылаарын билбей, башын мыкчып, ойго батып туруп калган кезде ошол замат жараткан Аллах Таала куш аркылуу аян жөнөттү. Абылдын жансыз денесинен алыс эмес жерде жайгашкан жерге карга учуп келип, бири-бири менен урушуп, бирөөсү бирөөсүн чокулап, өлтүрүп алды. Ошондо ал карга буттары менен жерди тытмалап, казгылай баштады. Буттары менен тытмалап жерди казып оюп, өлүп калган карганы сүйрөп келип, акырында топурак менен буттары менен жаап, өлүп калган карганы ал жерге көмүп коюп, андан ары учуп кетти. Мына ошондо Кабыл башын кармап: "Ушул каргачада акылым жок беле? Аттиң, мага эмне болду? Өз тууганын көмгөн ушул каргачалыкта боло албадымбы?" деп өкүнүүчүлөрдөн болуп, Аллах Тааланын алдында чоң күнөөкөр болуп калды. Ал эми күнөөкөрлөрдүн бараар жери түбөлүктүү тозок. Ал эми өлүм кааласак да, каалабасак да жакындап келатат. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.